Сооратуучу Кудай 27-ноябрь. Ыйсанын жакшы кабарда айтып кеткен мындай сөздөрү бар. Ал келип, бул дүйнөнүн күнөөсүн ашкере кылат. Адилдик жана келечектеги сот жөнүндө билдирет. Бул дүйнөнүн күнөөсү мага ишенбегендиги. Кудайдын алдында кечиримсиз калчу күнөө. Бул Иса Машаякты четке кагуу. Адамдын жанынын куткарылышы жөнүндө сөз кылганда, адамдын Кудай алдында кылган баардык күнөөлөрү, оордугуна жана түрүнө карабастан адамды тозокко алып барат. Кандай гана күнөө болбосун, Иса Машаяк биздин күнөөлөрүбүз үчүн өзүн курмандыкка берди. Качан адам Иса Машаяктын бул курмандыгын ишеним менен кабыл алса, Теңир ал үчүн кылган иштерине макул болсо, анда анын баардык күнөөлөрү кечирилет. Эгерде Машаякка мындай ишеним жок болсо, анда ал күнөө кечирилбейт.